Саламатсыздарбы, арбаңыздар, урматтуу катнашчылар. Бул болсо эми эненин сыздаган жүрөгү. Бул дагы абдан жакшы суроо экен. Саламатсызбы, илим, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Мага сиздин кеңешиңиз керек болуп жатат. Мен былтыр күздө баламды үйлөнттүм эле. Балам ал кыз менен 1-2 жолу жолугуп сүйлөшүп анан үйлөнгөн. Бирок үйлөнгөндөн кийин келинчегин жактырбай калды. Ага көңүлү жок. Экөө эч сүйлөшпөйт. Бирок келинчегинин боюнда бар. Келин болсо оор басырыктуу, баарын сезсе да чыдап, үй иштери менен алек болуп жүрө берет. Мен экөөнү көрүп аябай кыжалып болом. Экөө тең бактысыз. Балам кет деп айта албайт, же келин кетип калбайт. Экөөнү тең боорум ооруйт. Кандай кыларымды билбей калдым. Алдын ала рахмат, аты жөнүндө атабай эле коюңуз дейт. Чоң рахмат, урматтуу эжеке, жиберген катыңызга. Сиз могу катыңызга караганда экөөнү тең мындай тең караган эжеке экенсиз. Мен ойлойм бул аябай жакшы сиздин бул сапатыңыз деп. Ал эми албетте мына мен өзүңүз жазып атасыз, мен баламды үйлөнттүм деп атасыз. Эми сиздин ошо эки үйлөнткөнгө кандай тиешеси, канчалык тиешеси бар билбейм. Бирок эгерде ошо сиз мажбурлап атып, мына 1-2 жолугуп сүйлөшүп анан үйлөнтсө, бирок сиз мажбурласаңыз, албетте сиздин тиешеңиз бар. Негизи ата эне баягы мажбурлап атып эле мага келин керек, мага небере керек деп атып эле көп учурда эл эмне деп айтат деп атып эле үйлөнтүбөйт да. Бирок эгерде ошончо 1-2 жолу жолугуу деген эми бул жанагы ала качып келди дегендей эле да. Мен буга негизи түп тамыры менен эле каршымын да. Бирок эми ушул абалга таянып, сиз жазган абалга таянып мен оюмду айта турган болсом, менимче эки адамга тең сиз эң негизгиси жөн эле сиз экөөнү тең колдооруңузду билгизип, бирок тандоону өзлөрүнө калтырып коюшуңуз керек го деп ойлойм да. Ал балдар балаңыз менен келиниңиз өзлөрү чечиш керек. Бул ошолордун жашоосу. Бири менен ушинтип атып, сүрүшүп атып, таарынышып атып, тигинтип атып, кийин балким жагып жашап кетишеби, же ажырашып кетеби. Мен ойлойм багы таасир этип, эгерде сиз жок, жашай бергиле десе, ал да туура эмес, жок, силер ажырашкыла десеңиз дагы туура эмес да. Себеп дегенде анда булар мисалы экөө сиздин сөзүңүзгө угуп, сиздин сөзүңүзгө таянттуу чечим кабыл алышы мүмкүн да. Бир гана бул жерде мен ойлойм буларга өзүңүздүн кандай гана чечим кабыл албаса, мен ошол экени туура дейм. Сиздер эң негизгиси силер өзүңөр бактылуу болушуңуздар керек. Эгер таптакыр эле мындай келишпейм, жашай албайм десеңиздер, мен үчүн жашап кереги жок деп айтышыңыз керек го деп ойлойм да. Мен мисалы азыр балдарыма мынтип айтам. Силер үйлөнөсүңөрбү, үйлөнбөйсүңөрбү, качан үйлөнөсүңөр, канча жашта үйлөнөсүңөр өзүңөр билесиңер, өз эркиңер. Мен баарын кабыл алам деп айтам да. Силер үйлөнбөй койсоңор да кабыл алам деп айтам. Себеп дегенде мен айтам, мен силерге дайыма бактылуу болгула деп каалайм. А силер жалгыз бактылуу болосуңарбы, бирөө менен бактылуу болосуңарбы, эрте бактылуу болосуңарбы, кеч бактылуу болосуңар, аны өзүңүздөр чечишиңиздер керек. Мен силер кандай чечим кабыл алсаңар дагы мен ошол экиге макул болуп колдойм деп айтып берем да. Ошо менен өзүмдүн баягы көз карандыстыгымды, өзүмдүн тигил же бул вариантка кызыкчылыгым жок экенин билдиргенге аракет кылам да. Анан дайыма түшүндүрүп келем, чечим өзүңөрдүкү, жашоо силердики, бир эле жашайсыңар депчи. Мен ойлойм бул жерде деле эми бир эле жашайсыңар. Могул боюнда бар деген бул кандайдыр бир мындай милдеттеме болбошу керек депчи. Бирок милдеттеме баягы бир жагынан баягы ошол үчүн эле жашай бербеш керек. Ошол үчүн эле экөө коем боюнда бар да мен жашай берейин да деп өзүн андан ары зордой бербеш керек. Канча адам боюнда бар болуп ажырашып кетип кийин сопсонун жашап жүрүшөт. Канча адам баласын төрөлүп кетип жашап жүрүшөт. Бирок зордоп эми боюнда болуп калбадым, мейли жашай береличи дегенди мен туура деп эсептебейм таптакыр. Ошондуктан мен ойлойм бул жерде сиздин эң негизги ролуңуз ошо экөөнү түшүндүрүп, тигил вариантка да тартпай, бул вариантка да тартпай, кызыңызга да тартпай, келиниңизге да тартпай, бирок ушу мага жазгандай кылып, уулум, келиним, мен силерди аябай жакшы көрөм, силердин бактылуу болушуңарды мен каалайм. Бирок
экөөңөр өзүңөр чечишиңер керек. Мен экөөңөр тең бактылуу болушуңарды каалайм. Бирок эгер бирге бактылуу болсуңарбы, өзүнчө бактылуу болсуңарбы, бирок муну өзүңүздөр чечишиңиздер керек. Мен үчүн ажырашпай коюп, мен үчүн жашап кереги жок. Же болбосо мен үчүн ажырашып кереги жок деп ошону билдиришиңиз керек го дейм. Ошондо булар түшүнүшөт да. Апабыз кандай чечим кабыл албасак ошону колдойт экен деп биринчиден ошону билишет. Экинчиден ошондо булар багы чында эле өзүнө өзү суроо берип, өзүнүн ички дүйнөсү менен сүйлөшүп, бири бири менен сүйлөшүп анан чечим кабыл алат деген ойдомун. Эгерде сиз мисалы жок эми боюнда болуп калбадыбы, жашай бер, эми көнүп кетесиң, тигинип кетесиң десең, туура сиз айткандай экөө тең бактысыз болушу мүмкүн да. Биз көп учурда ата эненин, өзгөчө эненин жүрөгү аябай чоң болот, анан ошо жүрөгүнө мен баарын батырып алам деп атып эле кайра балдарды мындай бактысыз кылып алабыз да. Балдарды ошентип милдеттеме кылып атып, анан балдар болсо ошо сиз үчүн, эми ушу апам үчүн жашай берейинчи, апам үчүн ажырашпай эле коеюнчу деп дагы айтышы мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм эң туура жол бул баягы кийлигишпей, калыс экениңизди көрсөтүп, анан тигил же бул вариантка өзүңүздүн көз карашыңызды тартпайбы, калыс сөзүңүздү айтып, тандоону ушуларга беришиңиз керек деп ойлойм. Мен кеңешим ошол. Эми ал жерде шарт ар кандай болушу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм сиз өзүңүздөр ушеки менин кеңешимди угуп, башка ойлорду ойлонуп, башка адамдарды угуп дагы туура чечим кабыл аласыз деген ойдомун. Ийгилик сиздерге. Көп жакшылыктарды каалайм.